Садыр Жапаровдун 7 каналда сүйлөгөн сөздөрүн мен орусча төмөнкү 4 сөз менен мүнөздөмө берет элем. Өмүрбек Текебаев Азаттык медиасына маек куруп, Садыр Жапаровдун 7 каналга берген интервьюсунда айтылган фактыларга жооп кайтарды. Ал Жапаров менен бир нече ирет жолугуп, ал сунуштап жаткан реформаларды колдоп берем деп сөз бергенин ырастады. Бирок ал сөздөрүнөн кайтып, эл мүдөөсү менен сунушталган Конституциянын жаңы долборуна каршы чыгууда. Бүгүн мен Садыр Жапаров колдоп жаткан Конституциянын долбооруна каршымын. Ал конституциялык долбоор эски системаны калыбына келтирип, реставрациялап, кайра алып келет. Өмүрбек Текебаев өзүнүн жетекчилиги менен жазылып, 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзамды ушул кезге чейин идеалдуу деп эсептейт экен. Бирок дал ошол конституция эч бир бийлик бутагы жоопкерчиликти өзүнө албай, башаламандык өкүм сүрүшүнө жол ачканын моюнга алгысы келбегендей. Жагдайга жараша ошол кездеги июнь окуясына, апрель окуясына деп отуруп, ошондо эл унчукпай, элде эле кол шилтеп тынччылык болсо экен деп калганда жазылган мыйзам. Ошол мыйзамдын өзүнүн характерине жараша болуп калгандай болуп турат да. Азыр эгерде ой жугуртсокчу, туруктуу эмес болуп калды да. Туруктуу эмес болгон үчүн, бийликти баарына бирдей берип койгон үчүн, жоопкерчилик жок үчүн мына биздин 10 жылдык турмушубуз эмнеге алып келди. Өзүнүн ою жок, жанагындай адамдык касиети жок деп атпайбы, өзүнүн ою жок болгон үчүн ажоолорду карап, парламенттин мен мүчөсүмүн, парламенттик мамлекет экен, менин дагы укугум чоң, президентке да акырат айтып, туура эмес кылып атса, өкмөт өкөнтөң жолго кое алам деген принципте жүрө албаган үчүн парламентаризм бүгүнкү күндө жаман аттуу болду. Ошон үчүн Өмүрбек Чиркешевич унчукпаш керек. Өмүрбек Чиркешевич, сен 58 жылгысың, мен де 58, экөөбүз бир классташпыз эми. Мен сени ушундай немеге чакыргым келет. Сен Конституциянын атасы катары эле калып, шого сен сын айтпай, сунуш айтып, кемчилдиктери мойнуңа алып атасың. Мен Атамбаевди мен күчтөндүргөн Конституция жаз деди, ошондой жаздым. Ошонун мойнуңа алып эле мына жер күчтөндү, мындай кылалы, мындай кылалы деле сен сунушуңду айтып туруп эле акылыңды айтып, Конституциянын туура эмес жерлерин өзүң билип турасың. Ошол жерде өзгө сунушуңду киргизип койсоң болмок. Өзүңө кел, өзүңдү жый, акылыңды төптө, бер сунушуңду. Бербейсиңби? Ичтарлык кылба, кызганба, көрөлбөстүк кылба, ең гана небиреңдер келет, отур. Өмүрбек Текебаев Садыр Жапаровдун башка саясатчылардан бир гана өзгөчөлүгү жалпы эл колдоп жаткандыгы деген пикирди айткан. Бирок ошол эле учурда эл Садыр Жапаровду колдоо үчүн эмес, мурдагы президенттердин бийликти менчиктеп алган үчүн мамлекет башчыларына нааразы болуп көтөрүлдү деп өз оюна өзү каршы чыккан. Ошол президенттерге бийликти менчиктештирип алууга 2010 жылы мыйзам бузуулар менен кабыл алынган конституция себепкер экенин моюнга алгысы келбей жатканы суроо жаратат. Эмнегедир ушул Конституцияны өздөрү жазган адамдар анан кийин ошол Атамбаевка жардам берип, мисалы депутаттардын бардыгын каматып, парламентте ошол депутаттардын иммунитеттерин бузуп, мисалы ошол эле өзүнүн жазган Конституцияда жазылган тышкы саясатты кайра президентке өткөзүп берип, көптөгөн жөн эле көз жууп койгон эмес, ошого активдүү көмөктөшкөн адамдар анан аягында өздөрү камалып да кетишти. Убагында айтылган жок да. Анан түштөн кийин келип, эми бизге кайра теоретикалык жактан бул акыл үйрөткөнү туура эмес. Бул менин оюмча бет тырмоочулук. Сөз арасында Өмүрбек Текебаев Альфа Телеком компаниясына ээлик кылуу үчүн Леонид Маевскийден $1 миллион пара алды деген маалыматка да токтолгон. Муну ал жалган жала, жоопкерчиликсиз билдирүү катары баалады. Ложь, клевета, безответственно и недопустимо. Бул менин эмне дегеним? Маевский аны артынан Атамбаевдик режим койгон күнү жалган экендигин элдин баары билип калды. Бирок бир катар саясатчылар анын $1 миллион алганын массалык маалымат каражаттарына берген интервьюда тастыктап беришти эле. Анан Модин келген Куловко келип туруп, ушу Маевскийге чогуу биз Текебаевка $1 миллион суммасына акча бергенбиз, ошону аперчи, көмөктөшчү деп суранган Куловдон. Анан Куловдон чыккандан кийин мага келген. Анан мен баарын сурап алгам да, эменчи баарын кандай болгон деп баардын. Бирок анда Текебаев Атамбаев менен эме болчу да, шерик болчу, чогуу бийликте болчу. Анан ошол сөз болгондон кийин мен штабтагы балдарга да айттым, карасаң, жана ушунча акча менен алып атат бийликтегилер тигине сөз болгон. Это 12-жыл болгон.
Анан ошондо кийин эме деле интервью берип жүрдү, ким эле Равшан Жээнбеков деле калганы. Анан саясатчылардын көбү билет деген, чиле саясатчылардын көбү билет. Өмүрбек Текебаевдин Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алганын саясатчы Өмүрбек Абдрахман да айткан. Равшан Жээнбеков да маркум журналист Уланбек Эгизбаев менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө муну тастыктаган. Прессага эмес дагы, прессага алгандар чын, конечно. Алганы чын, но далилдеш кыйын. Бардыгыбыз видео эле жүрчүк. Бишон алган бардыгыбыз эле угуп жүрчүк. Абдрахмановдун Текебаевдин кабинетинде жанагы орустар менен жолукканы чын. Өмүрбек Текебаевдин айткан сөздөрү коомчулукта карама каршылыктуу пикирлерге жыктолгон. Башкаларды айыптап, өзүн аппак көрсөтүүгө жасалган далалат катары бааланууда. Бирок Текебаевдин 30 жылдан берки ишмердүүлүгүнө күбө болуп келген кыргыз эли анын чыныгы жүзүн жакшы билет жана канчалык актанбасын эл ишенимин кайтара албайт дешет эксперттер. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.